Ошто 2 жылдан бери уюштурулуп келген Агроэкспо эл чарба көргөзмөсү быйылкы жылы ресурстарды үнөмдөөчү технологиялар жана климаттын өзгөрүшүнө ылайыкташуу аталышында өтүп жатат. Жарманки эл чарба багытындагы өндүрүшчүлөр, жаңы технологиядагы компаниялар жана дыйкандар катышууда. Көргөзмөгө алгачкы жолу фермерлер дагы чакырылып, асыл тукумдуулук боюнча чарба түзгөн Жапарбек Исаев дагы келген. 2 жылдан бери фермерлик менен алектенген Жапарбек мырза Арашан тукумундагы кошкорлорун көргөзмөгө чыгарды. Бул породадагы кошкорлордун салмагы 214 килограммга чейин чыгып, койлорду эт багытына айландырууга болот дейт. Бул койлордун породасы Арашан, жаңы эле чыккан, түптөлдү жакында эле. Бул вес боюнча мындайда айтканда чемпион болуп атат. Эң алды 214 кило чыкты. Кара балтада о кочкор. Ошодон көрүп анан багып баштадык. Мына экинчи жыл болуп атат. 2 жылдан бери ушу менен алектенип атабыз. Жакшы козуларды аябай сонун берди. Эми кочкор жакшы болсо кой оңолот экен козулары. Балдар оңолот экен ушу. Анан кийин бул козуларды мына мисалы үчүн козулар булар. Наркы 2 тиш. Бул эми козу. Бул 12 айлык, 11 айлык козулар. Наркылар болсо 2 тиш, 2 жашар болоюн деп калды экинчи. Наркынсы 1 жаштан наркынсы 4 тиш. 3-чү жылга кетип атат уже. Ушу койлорго коюп, коз алып атабыз. Козулар портердин ичинде турат, койлор энелери. Ушу салмагы боюнча оор. Азыр живой вес 150 кило, 140 кило живой вес. Ооба. Баалары кымбат. Алайын десең кымбат. Сатайын десең арзан дегендей, эми баалары кымбат. Бишкектен алып келебиз. Биягы Афганстандын койлору бар, олор менен. Бул эми чатышкан Афган менен Эдилбай деген порода бар. Анан кийин Арашан ушулардын келген чыккан породалары. Койлор ушулар. Канча жыл болду дейм? 2 жылдан өтүп калды мына. 2 жылдан бери ушу заниматься этип ушундай кылып атам. Аз койдо кочкордон коз алдым. Койлор козулары биякта турат. Аябай сонун таштады. 7 килограмм, 11 килограммга чейин тууду койлор. Төрөлгөндө эле козуну тартсак ошондой чыгып атат. 6 килограммдан өдө козулары. Козулар эми 20 миңдин үстү. Баалары кымбат. Алайын десең кымбат. Сатайын десең арзан дегендей, эми баалары кымбат. Бишкектен алып келебиз. Биягы Афганстандын койлору бар, олор менен. Бул эми чатышкан Афган менен Эдилбай деген порода бар. Анан кийин Арашан ушулардын келген чыккан породалары. Өлкөдөгү жайыт жерлер жок болуп кетип жаткандыктан уйларды дагы асыл тукумдуулугуна өзгөчө көңүл буруу үчүн түштүк аймакка алгачкы жолу Абердин ангус букаларынын чарбасы ачылган. Бул породадагы букалар тоолуу аймакка ыңгайлашып, эт багытында кирешелүү экенин фермер айтат. Жарманкеде асыл тукумдагы бука сатыга коюлуп, 1 жаштагы музоосу 170 миң сомго чейин бааланган. Менин чарбам негизинен ошол 3 район менен договор түзүп иштейбиз. Ошол райондорго кызыккан фермерлерге ушул таза кандуу букаларды жеткирип беребиз. Таза кандуу букаларды алар жергиликтүү уйларга кошушат да, ошолдон түшкөн аргын торпоктор менен анан 4-5 поколениеге барганда уже Абердин ангуска айланып кетиш керек да. Ушул багытта иш алып барып атабыз. Ошол бука боюнча айтсак, Абердин ангус боюнча салмактары канча? Абердин ангус негизинен кичине туулат. Эң бизге түшө турган жери. Анан 40 градус суукка чыдайт. Тоолуу шартка аябай ыңгайлуу, буттары аябай кыска болот. Анан бат чоңоет. Аябай кичине туулган менен бат чоңоет. Анан булардын аябай көп жейт. Ылгабай жейт, тандабай жейт, эти мрамор болот. Бирок булардын букаларынан жергиликтүүгө арганташтырганда 90-95% өзүнүн генин берет. Ошол түсү да кара болот, эти да мрамор болот. Анан кийин бат чоңоюшу да ошол аргын торпокто ошол бардык нерсе берилет. Бул букалар мисалы 4 жашар кылбай 2 жашта сатса деле болот. Тоолуу райондар негизинен булардын эркектерин 6 айда сатат. Энеси менен жайлоодон кайра келгенде эле былтыр мына 60 миң, 70 миңден сатылды. Ал дегени 2 жыл, 3 жыл уже эконом. Уже малдын башында кыскартса болот. 4 жыл букаларды сүйрөп жүрбөй жергиликтүү. Ошо 6 айлыгында анан 2 жашка чейин бакса болот. Муну 2 жашта бордоп бакканга болот. Бул дегени 2 жылга уже фермерлердин убактысы эконом болду деген сөз да. Баасы боюнча. Баасы бул өтө бүгүнкү күндө спрос көп болгонуна байланыштуу. Биздин Кыргызстанда өзү 4 эле чарба бар. Ал бардыгы тиги чүй жакта. Таласта бар, Нарында бар, анан Рейна Кенч көлдө бар, анан Бишкекте өзүндө чабрес бар. Bizde yukta uşunun nimesi yok iken. Ayıl çarba, bagı, plem çarba.
ушул плем ферма уюштуруудан максат да ошол болду. Ушул алыскы райондорду ушул букалар менен камсыз кылыш үчүн плем чарба уюшулду. Балары былтыр 5 жыл бою биз алып жүргөндө ушул жергиликтүүлөрдү алып жүрдүк. 1 жаш букалар 100-130 тегерегинде болуп аткан. А былтыркы жылга келип биз Украинадан алып келдик. Украинадан 120 баш алып келгенбиз. Ошол тирүү салмагы 450 сомдон туура келди 1 килограмм. Бул дегени мисалы мына бука былтыр 170 000 сом менен келгенде 1 жашында. Азыр 2 жаш болду. Анан булар төлдү да жакшы берет. 1 жашында уже күйгө келет, 2 жашында төл берет. Азыр мына уже баласы менен алып келдик да. Ургачы баласы менен. Агроэкспо чарба көргөзмөсүндө агрардык тармактагы көйгөйлөр дагы талкууланып, суу катышуу жана дыйкандарга пайызсыз насыяларды берүү жеңилдиктери көтөрүлдү. Өткөн жылы Ош облусуна ирригациялык каналдарды курууга жана тазалоого 220 миллион сом бөлүнүп, 50 гектардан ашуун кайракы жерлер өздөштүрүлгөнүн облус башчысы билдирди. Ошондой эле бүгүнкү күндө дыйкандар жетиштүү көлөмдө үрөөн жана жер семиткич менен камсыз болуп, жеңилдетилген насыя берүү уланып жатат дейт. Биз көптөгөн ошо ирригациялык каналдарыбызды ошолор аркылуу тазалатып, чаптырып алганбыз да. Эми биринчи кезектен дыйкандарга эмне керек? Биринчи кезекте ушул жакшы суу жетиш керек, жакшы үрөөн керек, анан жер семиткичтер керек да. Мен айтайын дегеним, бүгүн бардык ошолор толугу менен камсыз болуп атат да. Демек биз дыйкандарды толугу менен колдоп, аларга шарт түзүп берген жактарын карап жатабыз. Андан тышкары биз эми бул айыл чарба эмес, биз мынау мал чарбасы жагындагадан көңүлгө буруп атабыз фермерлерди. Биз айтып атабыз ушул сандан сапатка өтүү боюнчачы. Айыл чарба жарманкесине 4000 чукул катышуучу келди. Алардын арасында Өзбекстандын Анжан облусунун фермерлери да бар. Көргөзмөгө инновациялык технологиялар, айыл чарба техникалары жана жабдыктары да алынып келинген. Агрардык тармактын адистери жарманкеде суулуу жер көйгөйүн дагы көтөрүштү. Кыргызстандын жеринин акыбалы өтө оор да. Эми жерлер ушундай жаман акыбалга келип калды азыр. Эгерде ушундай кете турган болсок, биз айыл чарбасына эгилген эгиндердин түшүмүн эч нерсени көтөрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз калбайт да. Например, суулуу жерлерибизди ала турган болсок, суулуу жерлердин асылдуулугу ушунчалык акыбалга келди, ушундай төмөндөдү. Кээ бир мамлекетте бугдайдын түшүмдүүлүгү 9 тонна, 10 тоннага чейин средний мамлекет боюнча эсептегенде 9 тоннадан алган мамлекеттер бар. Биздин Кыргызстанда алсак 30 тегерек эле. Айыл чарба министрлиги дыйкандар үрөө менен 90% камсыз болгонун, жер семиткич жетиштүү экенин кабарлаган. Ошондой эле бюджеттен үрөөн фондун жаңыртуу үчүн 1,5 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Жалпысынан 12 000 тоннага чукул сапаттуу үрөөн алынып келинген. Быйыл өлкө боюнча 1 232 000 гектар жер айдалат. Ал эми дыйкандарга 65 сомдон күйүүчү май сатылат. Абдумалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.